Qanday yaxshi o'tishdi ishlar, iyilik bo'lmasmi? Mana ko'pim dinlemezdim attan. Hoş geldiniz. Hava qanday yaxshi bo'lsa yaxshi. Tuğanım qanday yaxshi. Qanday yaxshi. Salmatlar qanday yaxshi. Salmatlar qanday. Qana yuringizlar. Voy, etat bo'ga deb sevgilar. Qana. Bismillahirrohmanirrohim. Hava kelingizlar. Birga tartamiz. Ha, birga. Hava, chaqu qana. Ha. Ana. Ha. Tart, tart. Ha, mana. Ne var? Kana. Ava kelingizler. Kana sakallar çakır. Kana. Doktorboyev Жеңишбек Шермаматович жана Ош шаардык кеңешинин төрагасы Байетов Болотбек талап етіп баштаган жамаат өйдөтүлөт. Ozdun egesi birегем сүйүп бак берген Еңгезерде ерешимдин анташкан хан досу кадимки кыргыз эли туу туткан Мухаммед кыргыз атыккан айтылуу Tagay бийдин чебереси Кара Чоронун небереси Эр багыштын эр улу Көкүмбий Баатыр калмакты жеңип жортулдан кайтты. Каршы туруп ойноттун ойронун чыгарууда тилегибиz, максатыбыз бир болуп, бир жеңден кол, бир жакадан бас чыгарды. Суусап турам, бир уртам, суу бер балам. Ошо менен акыретке жол алам. Бүгүн мен мына өтүп аткан иш-чарага чын ыхласымдан куттук айтам. Кыргыз жергесинде, кыргыз мамлекетинде болуп көрбөгөндөй чынында өсүштөр болуп атат. Шунун баарын жасап аткан биздин президентибиз Садыр Нуркожоевичтин, генералыбыз, тууганыбыз Камчыбек Кыдыршаевичтин жүргүзүп аткан жакшы саясаты, жүргүзүп аткан жакшы багыты, саясий багыты абдан туура кетип баратат деп ойлойм мен. Ал эми Ош шаарын өзүнчө айта турган болсок, Жеңишбек Шермаматович, күндө келсем күндө эле жаңылык бул жерде. Күндө эле той, күндө эле ушундай бир өзгөрүштөр. Кыргыз жергесинде ушундай жаңылыктар көп болсун. Кудай кут кылсын. Элиңиз менен аман-эсен болуңуз. Дайым ушундай өсүштөр болуп турсун. Кызматыңыз жалпы өзүңүздүн элиңизге арналсын. Мен Кыргызстан жөнүндө да билейм. Урматтуу бүгүнкү иш-чаранын катышчылары, мынакей агайыбыз бүгүнкү көчөбүздүн аты кимдин атына коюлду? Кыскача таржымалын айтып берди. Урматтуу бир туугандарым, элибиздин тарыхы болбосо ал эл эмес. Биз канчалык тарыхыбызды билип, урматтап, ата-бабаларыбыз ким болгон, ошону жакшы билип жүрсөк, биздин кийинки муундарга, биздин өзүбүздүн уккан
нерселерди, баяндардын бардыгын бизден кийинки муунга жеткириш керек. Урматтуу Ордолуу Ош шаарынын тургундары. Мынакей мен ушул Көкүмбү көчөсүн ушу былтыр 23 январда Ош шаарына мэр болуп кызматка келдим. Ошол биринчи күндөрүнөн баштап эле ушу Көкүмбү көчөнү тиги Ак Тилектин круговуйнан авто унаа базарга чейин бир нече рет басып, көрүп, көчөнүн акыбалын көрүп, ушунчалык жүрөгүм ыйлап, ушунчалык маанайым түштү. Эмне үчүн бул жолу мындай каралбай калган деп. Бирок жалгыз гана ушул көчө эмес, шаардын ичинде көп көчөлөр ушундай акыбалда болуп калган. Кудай кааласа, мынакей урматтуу президентибиз Садыр Кожоевичтин, урматтуу генералыбыз Камчы Кылышбаевдин эмилгеси менен мынакей эбегейсиз бүгүн ушул жолдорго акча бөлүндү. Ошол акчанын эсебинен мына Көкүмбү көчөнү толук капиталдык ремонтун өткөрдүк. Баарыбызга ушул эстелигибиз Көкүмбү атабыздын аруктары колдоп ишибиз алдына жүрүшсүн, мамлекетибиз келечекте өнүп өскөн эң алдыңкы мамлекеттердин катарында болсун. Чоң рахмат. Байрамыңдар менен. Шематович, сизде биз шаардыктарыбыз уже международный уровеньге чыгып кеткен десек болот. Бүгүн Өзбек Республикасынын президенти Шавкат Миромонович Мирзиёев атайын өзүнүн жарлыгы менен Ош шаарынын мэри Жеңишбек Шематовичке эки элдин ортосундагы достук үчүн достук ордени менен сыйлоодо. Ол бир эле бул эмес, Казакстан Республикасынын президенти Жомарт Токаев дагы жакында эле ушундай достук ордени менен сыйлаган. Бул деген сый бир эле сиздин сыйыңыз эмес, бул шаардыктардын, элибиздин, бардыгыбыздын бирге сыйыбыз десек болот. Биз элдин өкүлүбүз, элдин сөзүнө, элдин оюн биз айтып жүрөбүз, ошону сизге да айтып жүрөбүз. Эми башкача айтканда сизге ыраазычылык билдире экенбиз. Элдин атынан, шаардыктардын атынан эми биз сизге бир ардак грамота менен сыйлап коюп уруксат этиңиз. Ош шаарынын инфраструктурасын жакшыртуу, көрктөндүрүү, жакшыртандыруу багытындагы алгылыктуу иш-аракеттер менен шаардын тарыптуулугу үчүн Ош шаарынын мэри Токторбаев Жеңишбек Шематович Ош шаардык кеңешинин ардак грамотасы менен сыйланат.